темир жол салуу оңой эмес эле, өтө кооптуу болчу. Курулуш кызуусунда боом капчыгайындабыз. Аңгыча согуш дагы башталды, бирок темир жолдогу курулуш токтогон жок. Кыз келиндер дагы эркектерден кем калбай, кетмен күрөк алып тынбай иштечүбүз. Бир 1950 жыл алгачкы жолу балыкчыга поезд узаттык. Ачылышына катышкан Исхак Разаков чогулган элди куттуктаган эсимде. Ал күн кыргыз эли үчүн кубанычтуу күн болгон. Бул биздин тарых. Эми бүгүнкү күндөгү кыргыз темир жолунун таржымалуу туурасында айтып берейин. Эгемендиктен кийинки темир жолдун ишин колго алган жетекчи болгон жок. Союздан берки ЖДП эскилигине келгенче кызмат кылган поезддин жолун азыркы президент Садыр Жапаров жандантууда. Темир жол салганды мындай эле кой, качандыр бир кездери рельстердин алдына коюлган жыгач шпалдар алмашкан эмес. Поезд өтчү темир жолдогу эң маанилүү материалдардын бири болгон бул шпал болуп саналат. Ушул материалды коңшу чет өлкөдөн алып келүү бир топ эле кымбат болчу. Кыргызстан биринчи жолу ушул материалдарды өндүрүү боюнча заводду иштетип баштады. Тактап айтканда ал Кемендин Желарык айылында жайгашкан. Азыр мен көрсөтүп жаткан мынау зым бир гана Россиядан алынып келингени болбосо, бул жактагы ошол эле кум, шагыл, бетон өңдүү материалдардын бардыгы толугу менен заводдун аймагында өндүрүлөт. Этот завод сам по себе уникальный. Таких заводов в Кыргызстане нету. Ну и потребность нашего Кыргызстана, как бы нашей страны, что у нас все деревянные шпалы требуют замены. Для этих целей как бы было придумано вот это производство. Автоматташтырылган тутум күнүнө 400 даана шпал чыгарат. Буйрутма менен дүйнө мамлекеттерине, коңшу өлкөлөргө экспорт кылып баштаган күн алыс эмес. Ну, как бы люди заинтересованы, даже с ближайшего Казахстана не заинтересованы этим, чтобы покупать нашу шпалу. Дал ушул Желарыктагы заводдо өндүрүлүп жаткан шпалдар учурда мына ушундай балыкчы Кочкор Каракече темир жолуна жаткырылып жатат. Бул жактагы жумушчулардын айтымында буга чейинки сырттан алынып келинген ушул өңдүү материалдардагыдай эле заводдон чыккан шпалдардын сапаты да мыкты жана бардык стандарттарга жооп берет. Ар биринин орточо салмагы 270 килограммга барабар. Жумушчулардын айтымына караганда, бул кеминде дагы 50 жылдай кызмат кылышы керек. Орнотуп атабыз, шпалга бекитип атабыз рейсти. Жерин баары калган жерин ошо коюп атабыз. Чекесинен бүтүрүп кетебиз. Үстүңкү катмары мындан кичине жеңилирээк. Аларга деген путевой щебень алып келип, шпалдарды орнотуп, андан кийин рельстерди орното баштайбыз. Алар кичине жеңилирээк болот, батыраак кетет. Туура 5 ай мурун ЛТР телеканалы Ысык көл аймагына келип, балыкчы Кочкор Каракече линиясын салынып жаткан темир жолдун курулушу менен таанышып кеткен болчу. Ал кезде жумуш баш аягы 5 километрдей гана аяктаган. Азыр болсо кайрадан ушул аймакка келип, биз Ысык көлдүн Ак Өлөң деген айылында турабыз. Бул жакта салынып жаткан жумуш дагы да кызып, учурда 11 километрдей аяктап калыптыр. Ал эми жакындап калган кышка чейин дагы 4 километр салынып бүтөт. Ошентип өткөн жылы бүткөн 5 чакырым жол менен быйылкы 15 километр жолду эсептей келгенде жалпысынан 20 километр жол даяр болуп калат. Балыкчы Кочкор Каракече жалпы 186 чакырым болушу керек. Азыркы биринчи этапта темир жолдун 63 чакырымдык балыкчы Кочкор бөлүгү салынып жатат. Темир жол Каракечеге жеткенде Макмал Жалал Абад темир жолу менен туташат. Демек эзели түндүк түштүк темир жолу жок болуп келген, Кыргызстан ушул жерден биригүүдө. Ошол эле маалда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна кошулуп кетүүдө. Бул жердеги жүк таштоо пункту Казарман аймагында болуп калат. Айыл Кыргызстан ортосунда жайгашкан 9 Торо районуна карайт. Ал эми Казарманга чейинки кууш темир жол же болбосо дагы бир аталышы болгон Кытай Кореясы орун алат. Андан кийин Эндүү Кең Калея менен Өзбекстанга барып кошулуп, дүйнөгө кулачин жаят.
Демек, Азиядан чыккан поезд Түркия аркылуу Европага, жакынкы чыгышка, Иранга, Перс булуңунда өлкөлөргө жана Түндүк Африкага жүк ташуу географиясын кеңейтет. Президент айтмакчы, темир жол салуудагы жаңы багыт, жаңы саамалык менен ар бир кыргызстандыкты куттуктасак болот.